Мигрен бул көп таралган баш оорусу. Кыргызча шакый деп аталып, ал баштан бир тараптуу локулдатып оорусу менен мүнөздөлөт. Дарылоого мүмкүн болгон неврологиялык бул оору дарыгерге кайрылуунун эң көп таралган себептеринин бири. Негизинен дарттын келип чыгуусунун көптөгөн факторлору бар. Алардын эң башкылары стресс, туура эмес тамактануу, убагында эс албоо, климаттык өзгөрүүлөр жана тынчтыктын болбоосу да баш оорусунун пайда болуусуна алып келет. Бул оору көбүнчө ушул баштын жарымы көбүнчө чыкыйдан башталат. Чыкый, эки тарап. Чыкыйдан баштап көзгө жетип 2-3 саатка чейин болот. Эгер 2-3 сааттан ашып барса, уже полностью арка тарапка дагы өтүшү мүмкүн. Кээ бир бейтаптарда жарым ооруйт. Кээ бир бейтаптарда бүтүндөй мээни охват кылышы мүмкүн да. Белгилери көбүнчө бул приступ деп коебуз да, мигренозный приступ деп коет, шакыйдын приступу. Көбүнчө ошо жана жогоруда айткандай баштын жарымы локулдап, көңүл айнып, ориентир жоголот. Кээ бир бейтаптардачы ориентир мындай баштын айланганынан себептүү мындай кайсыл жерде жүргөнүн, кай жакка баратканын бейтаптар мындай байкабай калышат да. Анан көңүл айныйт, кээ бирлер кусат. Кускандан кийин кээ бир бейтаптар жеңилдейт, кээ бирлери жеңилдебейт. Бул оору 12 жаштан 45 жашка чейинки жаш курактагыларда көп кездешет. Чыңалган баш оорусу айрым бейтаптарда күнүнө, айрымдарда 2-3 күндө, кээ бирлеринде 3-7 айда кармоосу ыктымал. Оору кармаган учурда бейтабыбыз учууну сүйбөй, жарыктыкты жактырбай караңгы бөлмөгө ыктап калат. Жана жытка сезимталдуулугу күчөп алсыроо, уйкусуроо, нервтин дүүлүгүүсү пайда болуп, көз караңгылашат. Ал эми бул оорунун пайда болуусунда генетикалык фактор да чоң ролду ойнойт. Наследственный фактор бул ооруда аябай чоң ролду ойнойт. Көбүнчө энеден өтөт да. Энеден, мисалы, энеси ушул шакый менен ооруган болсо, бул балдарына 50% өтүп калышы мүмкүн экен. Эгер атасында болсо 25% өтүп калышы мүмкүн. Эгер энесинде да атасында болуп калса 50%тен жогору процент мындай жабыркашы мүмкүн экен да балдардын арасында, но не все, баардыгы эмес. Арасынан ошол көп иштеп, көп чарчап, дем албай, мындай бизде азыр жашоо ушундай болуп атат го, тынымсыз, акча тапмай, изденмей, убагында дем албайбыз, уктабайбыз, гаджеты, телефон ушулардын баардыгы влиять этет да. Мигрендин 2 түрү бар дешет дарыгерлер: аурасыз жана ауралуу. Катуу баш оорунун алдында пайда болгон неврологиялык симптомдор аура деп аталат. Аурасыз түрүндө баш оору дароо пайда болот. Ауралуу мигренде болсо оорунун белгилери алдын ала байкалып, катуу баш ооруганга чейин адам алсырап, колу буту чымырайт. Шакый кармаганда эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Бул учурда ошол күңүрт бөлмөдө, караңгы жерде тынч жатып, бүт бар жокту унутуп, эс алыш керек. Дем алыш керек, организмчи дем алыш керек. Муздак душ кабыл алыш керек. Обливание холодной водой, муздак душ кабыл алыш керек. Или мындай крепко, каттуу демделген кара чай, же болбосо кээ бирлер кофе ичип алат. Сразу баш ооруган калып калат. Кээ бирлер таасир эте турган кээ бир препараттар бар, ошол жана жогоруда айткандай. Өзү бул ооруда көбүнчө триптановый ряд препараттар жазылат да, биздечи триптановый ряд. Бизде ушто эмеде фарм аптекаларда көбүнчө азыр бизде золмигрен деген дары бар. Золмигрен, триптановый рядданчы. Суматриптан, ал препараттарыбыз азыр Россиядан аяк бияктан келгенге азыр дефицитный болуп атат. Бизде азыр рынокто ошо золмигрен бар. Бизде релпакс бар. Обычный анальгин, цитрамон, успокоительный чөп дарылар, персен, ошолорду деле ичип койсо боло берет. Аталган дартка эркектерге караганда айымдар көп чалдыгышат. Анткени гормоналдык өзгөрүүлөрдүн натыйжасында айымдарда көп кездешип, анын пайда болуу ыктымалдуулугу мырзаларга караганда аялдарда 3 эсе көп. Ал эми ооруну басаңдатуу организмге карап ар бейтаптар башкача болот. Бирок кайдыгер карап дарылбаган учурда инсульт, инфарктка алып келиши мүмкүн. Оору өтүшүп кеткенде, себеби бул оору аябай каттуу локулдатып ооруйт дебедимби? Приступообразные, каттуу пульсирующие головные боли дейт да, орусчасычы. А бизде кыргызча локулдатып ооруйт да. Баягы адам бир жери локулдатып ооруганда эми баягы ооруга чыдабайт да, чыдабайт. Анан оору бул адамды нервтенүүгө алып келет да, кыжырданат бейтап, башым калбай атат, ушундай болуп атам деп А нервтенүү бул давленияны көтөрөт. Давлениянын көтөрүлүшү инсультка алып келет, мээнин инсультуна алып келет, инфарктка алып келет. Ошондой да.
эң болгон осложнениялары бул ошол инсульт оорулары да, ошого жеткирбеш керек. Мигрен оорусунан сакаюу көбүнчө бейтаптын өзүнүн көз каранды. Анткени бейтап канчалык туура тамактанып, убагында эс алып, стресске алдырбай туура жашоо образын түзгөн болсо, аталгандардан сакаюуга да, ооруну алдын алууга да болот. Айнура Машрап кызы, Самат Сайдамат уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.